Өзгөн районунда сугат суу каналдарын тазалоо иштери аягына чыгып калды. Жалпысынан бул аймакта 21 сугат суу каналы бар. Азыркы мезгилде Карагулжа дарыясынан бөлүнгөн Өзгөн каналында тазалоо иштери аткарылууда. Каналдын узундугу 36 километр, 2 районду суга суу менен тейлейт. Өзгөн Карагулжа райондорун. Бизде Өзгөн районунун 2044 гектары суу ичет ушул каналдан. 3 айыл өкмөттү, анан Өзгөн шаарын тейлейт ушул канал. Азыркы күндө ошол сугат менен даярдык көрүү үчүн өзүбүздүн техникабызды алып келип таштаганбыз. Азыр эми ушул капиталдоо иштери жүрүп аткан убагы. Бул жылы каналдарды тазалоо ыкчам жана сапаттуу жүрүп жатат. Анткени өткөн жылы мамлекет тарабынан берилген жаңы техникалар ишти жеңилдетти. Айдоочулардын айтымында жаңы экскаватордун кубаттуулугу жогору болгондуктан ири каналдарды тазалоо оңой жүрүүдө. Нерез бул эски техникага караганда бул техника жаңы трактор жакшы экен. Стреласы дагы узун. Азыр мына чоң каналдарды алып атабыз мына стреласы болгон үчүн. Жаңы трактор болгон үчүн мындай иштеши ham ыкчам берки тракторлорго караганда. Ол стреласы келди эле да, нарга жетпейт элек. Азыр мунун стреласы узун да, нарактан берага кеңири алып атабыз да. Ошонусу жакшы болуп атат. Өзгөн районундагы сугатчылар өткөн жылдын ноябрь айынан тарта эле быйылкы жылдын камын ойлоп, пландалган каналдарды тазалоону башташкан. Аймактагы ирригациялык иштерге казынадан 11 миллион сом бөлүнгөн. 2025-жылы сугат мезгилине даярдоо үчүн жалпы 32 километр бюджет каралган. Бүгүнкү күндө 32 километр тазаланды, 2 километр калды. Аны бир жуманын ичинде, 10 күн ичинде бүтөбүз. Жалпысынан Өзгөн районунун суу чарбанын балансында 3 насостун станциясы бар. Бүгүнкү күндө аларда ремонттоо иштери жүрүп атат. Сугат мезгилинде уже апрель айында даяр болот. Өзгөн районунда жалпысынан 20 640 гектар сугат жер бар. Анын ичинен суу чарбасы 14 600 гектарын суу чарбанын каналдары тейлейт. Ошондой эле Карагулжа районунда да сугат мезгилине даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Жалпы 8 канал, 2 насостук станция бар. Районго жалпы сугат тармагына 9 миллион сом каралган. Бүгүнкү күндө сел көп түшкөн Ылайтала каналы тазаланууда. Узундугу 21 чакырым болгон бул каналдан 400 гектардан ашуун жерге суу жетет. Ошо 2 айдан бери аракет кылып келатабыз, чабыкты жүргүзүп. Тоолуу район болгондуктан кар жаап, тоң кеткенине мына 1 жума эле болду бизге. Азыр 50% аткардык. Атап айтканда Кум каналын, Актурпак каналын, Эски Моңгол каналын жарымдан көбүрөөктөрүн бүтүрүп койдук. Негизинен 50-60% азыр бүтүп калды. Ушу кооптуу канал болуп эсептелген ушул Ылайтала каналы болуп эсептелет. Бул ар жылы сел түшөт, нандып толот. Анан муну ушинтип тазалайбыз. Жалпысынан Ош облусундагы каналдарды оңдоо жана тазалоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 115 миллион сом бөлүнгөн. Учурда облус боюнча пландалган иштердин 90% аткарылды. Нурасан Бактыбеков, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.